Туугандар, кечээ күнү Сания апанын сулуу жигиттер боюнча видеосун киргизип койсом, кыска аралыктын ичинде эле 500 миңге жакын көрүү топтоду. Дагы канча көрүү болот, Кудай билет. Эми ошол видеонун автору катары мен дагы сулуулук боюнча өзүмдүн учкай кыска пикиримди айтып коеюнчу. Туугандар, сулуулук бул аял затына тиешелүү деп ойлойм. Сулуу экен, ажарлуу экен, чырайлуу экен деп айтсак, бул аял затына куп эле жарашчу. Ал эми эркекке сулуу деген аталыш мага өөн учурай берет, жакпайт. Эркек келишимдүү экен деп койсок туура болот да. Мисалы үчүн орустар красавчик деп коет го. Ошону биз келишимдүү деп койсок жетиштүү болор. Ал эми кыргыз эмне деп айткан сулуулук боюнча? Кыргыз айдай чырайыңды иттей кыялың узат деген. Ички сулуулук менен сырткы сулуулук төпкөлбөй турган учурда мына мынтип айткан. Түстүүдөн түңүлбө деп да айткан. Анткени адамдын ички дүйнөсү жүзүнө чыгат. Маңдайы жарык болот, көзү күлүп турат. Көз негизи көп нерсени айтат эмеспи? Анан чырайды чайга чылай өчмөк белең дейт. Албетте, өң, түз, сулуулук бул түбөлүк эмес. Эң негизгилерден эмес деген мааниде эми бул. Чырайды чайга чылай өчмөк белең деген. Сыр аяктын сыры кетсе да сыны кетпейт дейт. Албетте, сулуу, келишимдүү, келбеттүү инсан канча дагы картайса дагы, башка болсо дагы анын сыны кетпейт экен. Чоң апаларыбыз көп эле айтат го, сен балам сулуулукка, кызым сулуулукка караба, күйөөң маймылдан бир аз гана сулуураак болсо, ошого ыраазы болуп тие бер депчи. Анын сыңарындай биз Кудай берген өң келбетке ыраазы болуп, ошол өң келбетти андан ары гүлдөткөнгө эмне менен? Кулк мүнөз менен, асыл сапаттар менен баягы кооздогонго аракет кылышыбыз керек туугандар. Эркектер мына жакшы жүзүбүз болбосо дагы ошол эркектик мүнөзүбүздү курчутсак, биз ошондон нукура чыныгы келбеттүү болобуз деген ойдомун. Бар болуңуздар, айымдар, мырзалар, баарыңыздарга ийгилик каалайм.